Кечээ 4-март күнү менин укугум бар кыймылынын лидерлери Якутия, Екатеринбург, Новосибирск жана Санкт-Петербург шаарларынан келип, Москва шаарында Адахан Кимсанбаевич менен жолугушту. Жолугушуу тегерек стол форматында өттү. Талкууланган маселелер Россиядагы кыргыз жарандарынын миграция көйгөйү жана Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал боюнча болду. Ошондой эле Орусиядагы жаш жеткинчектердин медициналык камкордугу боюнча укугум бар кыймылы мамлекеттик деңгээлде көтөрүүгө милдеттендирилди. Буга чейин соңку 1 жыл аралыгында Бүтүн Кыргызстан партиясы "Мен макул эмесмин, менин укугум бар" кыймылдары көтөргөн мигранттардын шайлоого болгон укугу аттуу демилгени милдеттемесин алып, онлайн консулдук каттоого аркылуу шайлоого катышуу маселесинин чечилишине себепкер болгон. Мына жерде коюп аткан маселе ушул убактылуу иштеп жүргөн биздин азаматтарыбыздын келечеги жөнүндө сөз болгон атат. Качан Кыргыз Россия өкмөтүнүн ортосунда ушундай бир келишим пайда болот. Биздин ушул жактагы иштеп жүргөн ишибиз Кыргызстанда эмгек стажына кирүү маселеси же социалдык камсыздоо тармагындагы маселелер деген сөздү көтөрүп атасыздар. Эми тилекке каршы ошол жогорку кеңештин депутаттары келгенде, Кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү келгенде, же кечээкиндей өкмөттүн, мамлекеттин жетекчисибиз деп келген азаматтар келгенде ушундай маселелер көрүлүш керек эле, каралыш керек эле, көтөрүлүш керек эле. Биз өз негизи келгенде келди деп кол чабып эле анан кубана беребиз, кетти деп эмне маселе чечилди, кандай маселе каралды. Башка мамлекеттердин жетекчилери бөтөн өлкөгө барганда канча инвестиция тартылды. Эки өлкөнүн ортосунда кандай келишимдерге кол коюлду. Эки өлкөнүн жарандарына кандай жеңилдиктер берилди деген документтерге кол коюлат негизибиз. Биздикилер болсо эми Кудай сактасын, аман эле болсун, келип бир кесе чай ичип кетсе деле калпакты көккө ыргытып эле келди эле кетти деп кыйкыра беребиз. Мына ушул нерселерди, талаптарды ошол расмий бийлик бутактарына койгондо жакшы болмок. Бирок ошол төгөрөк столду уюмдаштырып, демилге көтөрүп атканыңыздарга мен ыраазычылык билдирем. Биз ушул төгөрөк столду экинчи баскычыны Бишкекте өткөрүшүбүз керек. Сөзсүз түрдө Бишкекте өткөрүшүбүз керек. Жанагы тийиштүү азаматтарды, мамлекеттик органдарды чакырып, ошолордун алдында маселени коюшубуз керек. Орчундуу маселе коюшубуз керек. Бирок биз сезбей атабыз. Биринчи келген агаларыбыз, эжелерибиз, алар сезип атат. Пенсияга чыгаардын алдында сезип атат. Барып неберелерине же балдарына там салганга чек аларды да сезип атат. Кезинде жүрө береткенбиз. Карыбастай болуп, пенсияга чыкпастай болуп, Кыргызстанга кайтпастай болуп, курсак тойсо, үстүбүздө кийимибиз болсо деген бир максат менен жүрө береткенбиз да. Эртең кайда барабыз деген маселе коюлбайт экен. Мен мына жазган кагазыңыздардан негизги маселени ушуну түшүндүм да, туурабы? Биздин социалдык жактан коргоо маселе кандай болот деген. Сиздер кандай көрөсүздөр, кандай демилге көтөрөсүздөр, кандай сунуш бересиздер? Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын алайык, кандай социалдык коргоолорго муктажсыздар, же Кыргыз Республикасынын мыйзамдары кандай кепилдиктерди алат, же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына кандай өзгөртүүлөрдү киргизүүбүз керек. Мен мыйзам чыгаруу жыйынында иштеген киши катарында сиздер коюп аткан маселени чечүүнүн эки эле жолу бар. Эң жеңил эки жолу бар. Биринчиден, Кыргыз өкмөтү Россия өкмөтү менен келишимге кол коюу керек. Кезинде Кыргыз өкмөтүнүн, Кыргыз жаранынын жогорку билим жөнүндө, орто атайын билими жөнүндөгү аттестат менен дипломдорун Россия өлкөсү тааныган эмес. Сиз ал жактан мыкты дарыгер болуп келсеңиз дагы, мыкты бир кесиптин ээси болуп келсеңиз дагы,
бул жакта кайрадан 5 жыл окуп диплом алмайынча сиз өз кесибиңиз менен иштөөгө тыюу салынган. Бул 2006 жылы чечилди. 2006 жыл болсо 91ден баштап эсептесеңиздер 15 жыл бою кыргыз аттестат диплому жараксыз деп табылып келген. Мен мактанып коеюн эми. Мен айтпайт элем, эч качан айтпайт элем. Айтууга тыюу да салат элем. Өткөндө Феликс Куловдун интервьюсунан кийин окудуңуздар аны. Ушуну бир гана жолугушууда Фратков менен олтуруп алып, аябай каттуу Душанбеде отуруп алып, аргументтер менен айтып отуруп бир жыйында гана чечилди, ушул кол коюлду. Мен вице-премьер-министр, ал киши Россиянын премьер-министри. Мен кыргыз өкмөтүнүн жетекчиси катарында келдим. А киши орус өкмөтүнүн жетекчиси катарында келди. Дос болсок, чыныгы дос болушубуз керек деп отуруп, аргументтер. Анан Фратков айтып го, өзүнүн сөзүндө айтып атат. Мен Москвага барганда тил кушумду билдим, бирок ал кишинин басымына чыдай албай, кол коюуга мажбур болдум деп айтып атат. Бул тилдин күчү. Бул танканын, самолеттун, акчанын, билектин күчү эмес. Бул тилдин күчү. Сүйлөшө билиш керек. Андан берки эмне маселе чечилип, караңыздар, не деген адистер келип, ошо өз кесиби менен бул жерге жумушка иштеп калышты. Мен канча жыл унчукпай келдим. Мадумаров эмне кылып койду десе дагы унчукпай келдим. Себеп ушундай бар, сооп ишти айтпа, жуулуп кетет дейт. Мына кече Оразайым менен Эмил мырзага айтып атам мен. 1 жыл болду. Былтыркы марттагы болгон окуя. 4 бөтөлкө суу берип коюп, 4 күн кыйкыргандар болду камера менен. Мына менин укугум бар, макул эмесмин. Кыймылдары сиздер ушул мына эжекелерибизге мен дайым ыраазы болом. Ушу телевизордон же интернеттен көрүп алып, аябай ичим башкача болуп кетет. Канчалаган кишилерге көмөк көрсөтүп жүргөнүңөрдү тартып, мен Оразайымга айттым, чыгарбагыла, көрсөтпөгүлө. Мына Кыргыз, Казакстан менен Орусиянын ортосунда чөлдө калып калгандары канча болду. Мына ошолор канчалаган көмөктөрдү көрсөттүк, нелерди гана жасабадык. Бирок бирде жолу көкүрөк кагып айткан жокпуз го. Эми мен айтып атам, ушунун баарын жакшынакай кылып, 1 жыл болду. Не сабак алдык деп, мүмкүн болсо чыгарып койгула деп атам. Неге? Бул тарых катары. Тарых. Мына ошол жерде калып кеткендерди да кандай кылып телефон менен кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүмдү мен ачыктан ачык чыгып сүйлөп аттым. Өкмөттүн эч нерсе кылбайбы. Эч нерсе жасабай койгон өкмөткө кече чуркады го менин кыргызым. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, өз тагдырын өзү балта чапкан элбиз биз деп. Мен кандай сунуш жасайм? Биринчиден Кыргыз өкмөтү менен Орус өкмөтүнүн ортосунда келишимге кол коюлушу керек. Ал келишимди даярдаш керек. Аны даярдап, ишенимдүү түрдө сүйлөй ала турган, кагазды алып койсоң дагы сүйлөй ала турган жигиттер, кыздар келиш керек Кыргызстандан, Москвага. Ошону ынандырыш керек, түшүндүрүш керек. Бул жердеги иштеп аткан социалдык фондко силер төлөп атасыздар. Официально иштеп Төлөп атасыздар. Расмий иштегендер өздөрү төлөп атат, расмий эмес иштеп аткандар баары бир жумуш берип аткандар төлөп атат. Баары бир төлөп атат. Есть прямой платеж, есть косвенный платеж. Мына ошону мыйзамга киргизүү керек дагы, бир эле берене болот, ал кичинекей эле бир эле сүйлөмдөн турган болот. Наравне деген сөз кирет, наравне с российскими гражданами деген сөз кирет. Андан кийин өз алдынча эсебин чыгарып алып, аны кандай кылып, эгер кыргыз жараны болуп, кыргыз пенсиясына чыкса кандай болуп, накопительный системада бул пенсионный фонд деген. Ошону кандай болуп алат, анын механизмин иштеп чыкканга
академиянын кереги жок. Ал жерде отуруп эле 1-2 күндө иштеп чыгып койсок болот. Мыйзам чыгаруу жыйыны, жогорку кеңеш. Мына ошону Орусия өлкөсү менен ратификация жасаш керек. Шудасыздар, эгер биз вечный партнеры, вечный друзья, стратегические партнеры, кыргыз президенттери эки эле сөздү жаттап алды. Мы с вами стратегические партнеры. Мы с нетерпением ждем вас у нас. Мой приезд, первый приезд к вам говорит очень о многом. Бүтті. Құдайға шүгір дейді, шул сөздерін айтып алып, тақалып айтып алғанына. Мына ошол сөздөр. Экономикалык, социалдык, гуманитардык маселелер жөнүндө эмнелерди сүйлөштү, эч ким билбейт. Себеп сүйлөшүлбөйт. Өзбекстанда президент алмашканда мен бир канча жолу айттым. Мирзиёев мырза 5 өлкөгө сапар жасады. 50 миллиард доллар инвестиция тартты. 3 өлкө менен 50 миллиардка жеткирди. Россия менен, Кытай менен, Америка менен. Мына бүттү. Биздикилер чай ичкен барабы? Көкөлөтүнүн калпагын көккө учуруп алып, баланчыга барды, түкүнчү кабыл алды. Бизге кабыл алып койгон. Мында элестетсеңер, эжекелер балдарыңар бар да, баарыбыздын балдарыбыз бар. Бир безери бала болот да, өмүрүндө мектепке барбаган бир безери мектептен качып жүргөн балдар болот. Ошол балаң мектепке өзү жөнөп калса сүйүнөсүн да, айланайы. Айырмасы жок да, ал бар. Эки алып келеби, мектепке кире. Ушу мектепке барам дегенине ыраазысың да. Биздин жетекчилер ошондой болуп калды да, баланча өлкөгө барса ошону кабыл алыптыр. О, бүттү бул бакыт. Биз өзүбүзгө өзү ушундай өтө төмөн баа берип калдык. Эмне кылабыз эми? Эми күтөбүз. Биз жазып берген мыйзамдарды кабыл алышпайт экен. Биз түшүндүк. Сындап эле аткан жерибиз жок. Сындоо менен бирге мыйзамдарды жазып, сунуштарды берип атабыз. Эгер өзүңөр жаза албасаңар, жок дегенде жазып бергенди кабыл алып бергилечи деп. Мен муну Жээнбеков менен как маңдайында отурганда айттым. Окуй албайсыңарбы? Биз жазып бердик. Ушуну окуп карап койгула, ушуну кабыл алгыла. Жок. Ошону да түшүнбөйт. Алардагы күнөө бизде. Бизде күнөө. Биринчи маселеңерге мен ушундай деп жооп берем. Кудай кааласа, Аллах насип кылса, эгерде биз жогорку кеңешке барып калган болсок, мына кайрылуу жөнүндө милдеттемесин жоопкерчилигин мойнубузга жүктөп аткан экенсиңер. Бул мыйзамды жазып коюу үчүн көп акылдын кереги жок. Мисалы, мага ушул мыйзамды жазып коюуга 2 саат жетиштүү. Бүт эсебин чыгаруу менен 2 саат жетиштүү болот. Кече жогорку кеңеш Конституцияны биринчи окуудан кабыл алды. Ошону журналист аркасынан сурап атат. Бүт баары жана светти күйгүзө койгондо ашканада таракандар качат го, жана газдын астына, шкафтын астына. Ошондо качып жүрөт журналисттерден. Жооп бере албайт да. Сиз окудуңузбу десе колум тийген жок дейт. А колуң тийбесе кантип добуш берет? 76-чы берен эмне жөнүндө айтып атат десе мен жаттаган жокмун дейт. Мына ошентип канча депутаттан сурады, бирөө да жооп бере алган жок. Бирөө да жооп бере алган жок. Анан кантип алар биздин мамлекеттин тагдырын чечип добуш берип кабыл алышып атат. Ошол сыяктуу эле бирөөнү сындаганда бирөөнүн кемчиликтерин аябай жакшы көрөбүз. Биз өзүбүздүн да кемчилигибизди аябай жакшылап көрүшүбүз керек ошондой. Күнөө бизде дегенди үйрөнүшүбүз керек да. Мен ушул жака келдим, Россия мамлекетинин мага тиешелүү мыйзамын окубай туруп келдим. Мен ушул жака келдим, бул жердеги шартты эске албай туруп келдим. Жөн эле караңгылыкка түшүп калдым, жөн эле секирдим да сууга. Сүз аламбы жокпу билбейм. Күнөө менде. Демек, менден кийинкилер ушул каталыкты кетирбеш үчүн эмне кылышым керек экен?
улам кайрылышым керек экен. Кагылаган кыргыздар, мен ушул жакка келип, момундай абалга кептелдим. Силер мен көргөн күндү көрбөгүлө. Момундай мыйзамдын талаптарына жооп беришибиз керек экен. Момундай эрежелер бар экен деп айтыш керек да. Эгер биз айтсак, ага ишенбейт. А сиздер айтсаңыздар, ошого ишенет. А бирок силер айтасыңар да, мен көргөн корлукталар да көрсүн. Айтпай коюп. Туурабы? Мен ушул мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз өкмөтү менен Орус өкмөтүнүн ортосундагы ушундай келишимге баруу жөнүндө маселени коюуга 100% менин ишенимим бар. Бул маселе чечиле турган маселе. Оңой чечилет, жеңил чечилет, кагаз менен чечилет. Экинчи маселеңер. Мына орчундуу көйгөйлөрү миграция маселесине дегенде, менимче жанагы бирдиктүү бажы түзүмүнө киргенден кийин, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин кыргыздарга бул жерден болгон жеңилдиктер Кудайга шүгүр эле болду. Азырынча башка өлкөлөргө караганда, мисалы Тажикстанга, Молдовага, жеңилдиктер бар, ушулар бар. Андан кийин дагы кандай көйгөйлүү маселелер десе, мүмкүн жанакы дарыгердик тармактан кызмат көрсөтүү жагынан болсо керек өксү. Дарыгердик тараптан. Анан мектепке жайгаштыруу маселеси болсо керек. Милдеттүү түрдө дарыгердик камсыздандыруу ошол ОМС. Ушул маселеси болсо керек. Ал дагы жанагы мен айткандай эки мамлекеттин өкмөттөр аралык келишими менен чечиле турган маселе. Канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокутпай деген сөз ушул жерге туура келет. Өкмөт сиздерге ата эне болуп калкалай турган. Ар бир жарандын укугун коргоого аракет кылыш керек. Бирок сиздер бир гана шайлоо мезгилинде керексиздер. Ошондой. Барбы? Ушул так суроо. Тууралуу менин суроо эмес, мен агам сизди сыйлап урмактап жүргөн бир пенсионер агам бар да, ушу бир суроону берип көрчүмүн дейм. Ал намаз окуган эмеде. Билем де Ишенбай Кадырбеков, Адыхан Кипсанбаевич, алардын акылы жетет ушу конституцияны азыр жазып атканда. Бир сонун кылып жазып беришке акылы жетет. Тез эле. Эми баягы амбициясын коюп туруп эле ошол садырга өчөшпөй эле барып эшиги ачык экен дейт. Ошол конституция жасап аткан немелер. Барышып ошол булардын башы жетпей атат дейт. Булардын башы жетет дейт. Ошону жазып берип коюшса болбойбу? Аллах үчүн деп бир менин суроом эмес, мен ага ошол суроону берип көрчү деди да, бирок ал сизди урмактап, сыйлап жүргөн өзү пенсияга чыккан полковниктер азыр деле сыйлайт. Атыңыз ким? Мен атым Максат. Алардын эшигинин ачык экенин барып көрүп келдиби бирөө? Ошол конституция жазып аткандардын ким жазып атат деп жогорку кеңеште канча жолу сурашты, айтпай коюшту го. Уктуңуз го өзүңүз, көрдүңүз го айланай. Мен угуп атам, мен Ошентип эле мен атымдан жооп берип койбойсуз. мен жооп бердим, бирок мен суроо берип сурап койчу деди да, ошо чындап эле ачык экен эшиги же кантип эле ачык келгиле деп жалган сүйлөп атышам. Мен сөзүм эмес, биз конституцияга каршыбыз деген бир уюм пайда болду. Ошолор күндө сүйлөп атат. Меникин укпа, ошолордукун угуп койгулачы. Неге? Сизде эле жооп бердим, мен Отырған депутаттар Же орусча жооп бериш керекпи? Билбейт. Эч ким билбейт. Анан каяктагы ачык? Биринчиден, экинчиден, конституцияга жалаң жанагы эмнелердин баарын киргизип алыптыр. Мен өткөндө түз эфир болуп атканда сиздер дагы ойлонуңуздар. Сураныч. Акылыңыздар жетеби, жетпейби, билбейм, ойлонуп көргүлө. Мен бир цифра айтам. Бизде 6 миллион калк бар. 1 миллион сыртта. 5 миллион бар. 5 миллионун 60% жогорку, 18ден жогоркулар. Бул 3 миллион. 3 миллион калкыбыз бар. Ошонун 10% сабаттуу, 90% сабатсыз деп билсең 300 миң болот. 10% айтып атам агай. 90% түк сабаты жок деп эсептеп элестеткиле.
300 миң болот. 300 миңдин 90% караңгы дегиле, 10% жакшы дегиле. 30 миң болот. 30 миңдин калган 30 миңдин эң гүлдөгөн азамат чокусuna чыккандар 90 миңи такыр жараксыз, 10% жарактуу дегиле. 3 миң кишини таап бергилечи мага конституцияны түшүнгөн. Кыргызстанда 3 миң кишини таба аласыңарбы конституцияны түшүнгөн? Жок. Ошол 3 миңдин дагы 90%-ын ыргытып бир дагы 10%-ын калтыр. 300 болот. Барбы? Жок. Анын дагы 10%-ын калтыр. 30 болот. Барбы? Эми карагыла. 30 адам бар болушу мүмкүн. Бирок 30 адам бар. Бирок ошол 30 билген 30 адамдын дагы жүрөгү бүтүнбү? Жүрөгү тазабы? Коркпой пикирин айта алабы? Анан не пайдаларды? Алардан не пайда? Калыс сөзүн айтпаган карттан не пайда дейт. Мына 30 киши таба албай атабыз го биз. Бизде канча алым бар? Мусулман ислам дүйнөсүндө, ислам маданияты боюнча Кыргызстанда канча алым бар? Ар бирле устаз деп бири-бирине кайрыла берет. Кана чубак кеткенден кийин чубак жок го. Неге калп эле жүрө беребиз ушундай болуп? Чекеден устаз, шейх. Мына ошол 30 киши конституцияны билген 30 азамат жүрөгү менен күйгөн болсо, 30 тикеден тике туруп айта турган болсо, ары кандай нерсени токтото алат? Айтпайт. Коркот. Конституция боюнча пикирим ушундай. Аксакал, сизге жооп берип атам. Менин эле эмес, ошол жигиттердин, кыздардын сүйлөп аткан пикирин угуп койсо, жоопту табат. Эми карабайсызбы? 7 субъектке берип коюптур мыйзам чыгаруу демилгесин. 7 субъектке берип коюптур. 8-чисине да берип коюш керек эле, кылмыштар дүйнөсүнө. Алардын кызыкчылыгы бар да. Эми сиз элестетиңиз. Башкы прокуратурада кайсы мамлекетте бар ушундай демилге? Мыйзам чыгаруу демилгеси бар өлкө барбы прокуратурада? Жок. Болушу мүмкүн, эгерде юстиция министрлиги прокуратура ичинде болгон структурадагы болгон өлкөлөрдө болушу мүмкүн. Бирок Кыргызстанда башкы прокуратуранын милдети мыйзамдын так аткарылышын көзөмөл гана функциясы бар, башка жок. Жогорку сотто касающийся только судебной власти деп илгертен бар эле. Азыр кандай? Президентте бар экен, эми караңыз. Президентте бар экен, аткаруу бийлигинин башчысы мен дейт. Анда да бар экен. 2 колу менен жазат экен. А эгер өкмөт туура эмес иштеп аткан болсо, өзүнүн администрация башчысы кызматтан кетет экен да, өзү калат экен. А бирок ар бир кишини дайындаганда, программаны кабыл алганда өзү кабыл алат экен. Жооп бергени келгенде администрация башчысы жооп берет экен. Бул не деген сөз? Муну сиздерге жөнөкөй кылып айтып атам, бирок текст ушундай. Сен түшүнбөдүк деп атпайсыңар. Чындыгында түшүнбөйсүңар. А түшүнгөн 30 баягы кишини топтоп өткөрүш керек. Эми үчүн конституцияны чагып алган Кадырбеков жок. Эми үчүн конституцияны аябай мыкты өздөштүргөн Масалиев жок. Эми үчүн конституциянын кайсы системасын десең, бардык системасын окуп чыккан Мадумаров жок. Эшик ачык болсо эмне үчүн айтып атасыңар? Эми үчүн саясатта дагы, мамлекеттик башкарууда дагы аябай такшалган азаматтардын бирөө жок. Айткыла, эми үчүн жок алар? Сиз азыр мына жаз келди, бир алманы бутап, кыркып, башка мыкты алманы ошол жерге улап коюш үчүн сиздин колуңуздан келеби? Менин колумдан келбейт, бу кишинин колунан келбейт, бу кишинин колунан келбейт. Бу киши уста, айылдын баары билет. Мисал да,
Ушул кишини барып чакырабыз. Менин алмамды улап бер. Туура? Конституцияны дагы жаза турган инсандар бар. Американын, Франциянын, Германиянын, Россиянын, башка мамлекеттердин бардыгынын конституциясын окуп, эл аралык практиканы кабылдап, бирок өзүнүн кыргыз жити менен, кыргыз тарыхы, кыргыз каада салты менен ошону жууруп, кыргызчалап жазыш керек ал конституцияны. Мына кечээ бир азамат айтты го, 4 мамлекеттикин көчүрүп алыпсыңар. 4 мамлекеттикин көчүрүп эле шаптап курамада Францияныкын бир жерден алган, Германияныкын бир жерден алган, Россияныкын бир жерден алган. Алар бири-бирине каршы келип кантип иштейт бул конституция. Ошондуктан мен сүйлөгөнүмдө айттым. Бул конституция Кыргызстанды түбүнөн жок кылган конституция. Мамлекет катары. Бул кандай болот? Элдик курултай болот экен. Элдик курултай элдик курултайга маалымат берет экен. Анда жогорку кеңеш каяка барат? Элдик курултайдагы мыйзам чыгаруу демилгесин ээ экен. Анда жогорку кеңештин неме кереги бар? Ошондуктан чымчык сойсо да кассап сойсун деген сөз, кассапчы сойсун деген бекердин. Муну конституцияга биз ачыктан ачык айтып атабыз. Түздөн түз. Бул конституция бүтүн кайгыны алып келе турган нерсе ушул. Өткөндө канча 13 миллион евро алышып 5 кодекс жазышкан. Азыркы азаматтар, азыр отурушат. 5 кодекс бири-бирине каршы. Бирөө да иштебейт бүгүнкү күндө. Ал конституция эмес, кодекстер. Эгер бул конституцияны ушул ойдон ала турган болсо, Кыргызстанда күчүндө турган миңдеген мыйзамдар бар. Ошолордун бүтүндө бүт баарын аталасы чыгат. Кайра жазыш керек. Бүтүндө аталасы чыгат. Айрынан 5 жылда 5 кодекс жаза албаган парламенттин 3,5 миңден ашык мыйзамды качан кабыл алып кетет? Муну түшүнүш керек да. Мен сиздерге бекер эле айтып атам, себеп сиздерде андан кабарыңар жок. Ал ошонун ичинде кайнаш керек. Бул кандай болот? Бир эле кылмыш жаза кодексинин ичинен бир статья өзгөрүп кеткен болсо, ошол ага тиешелүү болгон канча закондорду өзгөртүш керек болот? Бир эле статья өзгөрсө, айланайындар. А бул жерде конституция, система, структура өзгөрүп атат. Закон о местном самоуправлении деген мыйзам бар. Өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзам. Түбүнөн өзгөрүшү керек. Себеп мен дайындайм деп атат. Айыл өкмөттөрүн дагы мен дайындайм дейт. Мектептин директорлорун да киргизип коюш керек ошол жерге. Мына карагыла, Россия 2 позициясын өзгөртүү киргизүүнү 1 жыл талкуулашты. 1 жыл талкуулады. Не деген академиктер, не деген белгилүү юристтер менен ачыктан ачык талкуу болду. Канча миң сунуш келип түштү деп айтышты. Түркия 90 жыл парламенттик башкаруу болуп, кайрадан президенттик системага өтөбүз дешип 14 жыл талкуулашты. 14 жыл конституцияны талкуу кылды. Караңыздар. 2004-2005 жылы башталган конституция өзгөртүү киргизүү жөнүндө талкуу. Кече мына 18 жылы бүтүрүштү. Не үчүн? Алар не бизде акылдуу кишилер жокпу? 2 айда жаза койгон. Тескерисинче болсо, бизде акылдуулар аз болмок. Бул конституция боюнча эмес. Бул мамлекетти же жок кылат, же бар кылат. Ушундай. Ага өтө этият мамиле кылыш керек. 200 жылдан ашык тарыхы бар Американын конституциясына болгон канчаган өзгөртүү киргизилгенин ким билет? Ошол жерде отурган азаматтар ким билет? Өзгөртүп киртилбеген болсо керек. 20дан ашык өзгөртүү киргизилди.
Поправки, только поправки. А 1778 жылы кабыл алынган конституция баш сөзү кандай турса, бир тамгасы да өзгөрүлө элек. 200 жыл. А бизде преамбула деп коет. Преамбула деген бул кириш сөз. Кириш сөзү аябагандай чоң моралдык жоопкерчиликти алат. Мына ошонон баштап өзгөртүлүп атат.